Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Meyrimdүү жана ырайымдуу Алла Тааланын ысмы менен пайгамбарыбызга салам салаваттар менен ассаламу алейкум урматтуу мекендештер, ардактуу агайын туугандар. Бүгүн буюрса сиздер менен Аллахтын ыраазычылыгы эмне деген маселе турасында сөз кылмакчыбыз. Ар бир инсандын, ар бир момун мусулмандын негизги тилеги Аллахтын ыраазычылыгына жетүү болушу абзел экен. Ошондой эле ар бир момун мусулмандын негизги милдеттеринин башында Аллахтын ыраазычылыгын алуу болуп саналат. Аллахтын ыраазычылыгы бар жерде момун мусулман бактылуу болот. Бул дүнүйөсү да, ахиретти да абат жана бактылуу болот. Урматтуу агайын туугандар, Алланын ыраазычылыгы эки өңүттөн каралат. Биринчиси Алла Тааланын момундан, инсандан ыраазы болушу. Бул деген пенденин кылган, сиз менен биздин кылган ибадатыбызга Алла Таала ыраазы болушу. Туткан орозобузга Алла Таала ыраазы болушу. Кылган иштерибизге, амалдарыбызга Аллах Таала ыраазы болушу. Бири-бирибиз менен болгон мамилелерибизге Алла Таала ыраазы болушу. Аллах жана инсан ортосундагы мамилеге Аллахтын ыраазы болушу. Ар бирибиздин дегеле кандай гана амал кылбайлы, кандай гана жолдо багытта жүрбөйлү, Аллах ыраазы болгон болсо, ал амалдын келечеги кең болот экен, урматтуу агайын туугандар. Башыбызга келген кыйынчылык, башыбызга келген түйшүк, Алланын тагдыры деп билип, жакшылыктан келген болсо, Алла Таалага шүгүр келтирип. Анткени ошо шүгүр келтирүү менен Алла Таала жакшылыгын арттыра берери айтылат. Шүгүр келтирүү менен Алла Таала берешендигин дагы бере бере турган жолун айтат. Кур'ан-ы Каримде бул боюнча айтып атат: "Астаиду билла, ла ин шакартум ла азиданнакум, ва ла ин кафартум инна адаби лашадид." Садакаллаху азим. Жараткан буйруп атат: "Эгер шүгүр келтирсеңер, мен силерге жакшылыгымды арттыра берем" дейт. Эгерде бейшүгүрчүлүк, нанкөрлүк кылып, капырдык кылсаңар, менин азабым аябай каттуу дейт. Андыктан Алла Тааланын бизге сунган кандай гана жолу болбосун, башыбызга кандай гана иш келбесин, биз Аллага ыраазы болгон болсок, биз Алла ыраазы боло турган жолдо болгон болсо, Аллах бизден ыраазы болуп аткан болсо, демек бул амалыбыздын келечеги кең болот экен. Урматтуу агайын туугандар, Алла Таала бейишин берет, Алла Таала күнөөлөрүбүздү кечирет, Алла Таала бул дүнүйө жана акыретибизди абат кылат деген мына ушул экен. Ар бир момундун девизи, ураны ушул болуш керек экен. Роббана атина фид дунья хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва кина азабаннар. Аллахым бул дүнүйөдө бизге жакшылыктарды бергин, акыретте дагы бизге жакшылыктарды бергин, бизди өзүңнүн тозогуңнан, азабыңнан бизди Аллахым сактагын деген уран менен, тилек менен ишибиз болуп аткан болсо, сөзүбүз сүйлөнүп аткан болсо, Аллах бизден разы болот экен. Аллах бизден разы болгон үчүн биз бактылуу болот экенбиз, урматтуу агайын туугандар. Карасаңыз, бир ата-эне разы болсо канча сүйүнөбүз. Эл сиздин ишиңизге, сөзүңүзгө, амалыңызга разы болсо канча сүйүнөсүз, сыймыктанасыз. Бирок унутпаңыз, Аллах разы болушун дагы эч унутпашыбыз керек экен. Аллах разы болсо биз эл ичинде да бактылуу экенбиз. Бул дүнүйө ахиретибизде дагы
бактылуу болот экенбиз, урматтуу агайын туугандар. Ал эми Аллахтын ыраазычылыгынын экинчи бир өңүтүн карай турган болсок, пенденин, инсандын Аллахтан ыраазы болушу абдан маанилүү орунга ээ. Алла Тааланын буйруктарын чын дилден кабыл алуу, ага моюн сунуу. Алла Тааланын тыюуларын чын дилден кабыл алып, ошол тыйылуу. Алланын арамдарын арам деп билүү, анын адал кылгандарын адал деп ишке ашыруу. Алла Таала бизге кандай башыбызга, бешенебизге жазган нерсе башыбызга келгенде, биз ага разы болуп, жакшылык болгондо шүгүр келтирип, түйшүк болгондо, момундай апаат, кыйынчылык болгондо, Аллахым бул да сенден. Сенин сынооң, акыреттеги сынооң мындан да оор. Аллахым бул дүйнөдө сынооңду берсең, бул дүйнөдө сенин сынооңдон мен эсен аман, сабыр менен, бардык себептерин издөө менен, сен үчүн, сенин ыраазычылыгында күрөш менен бул сыноодон өтүп кетейин деген тилегибиз болуш керек экен. Урматтуу агайын туугандар, дүйнө жүзү оор апаат, кыйынчылыктарды башынан өткөрүп атат, күрөш болуп атат, амандык үчүн күрөш болуп атат. Мына ушул күрөштө биз, бул да бир сыноо, биз келген сыноого татыктуу Алланын ыраазычылыгы менен биз ага разы болуп, анын бергенине разы болуп, каниет менен, сабыр менен чыгып кетиш биз үчүн абдан маанилүү экен. Көрүңүз, момун мусулманга жакшылык келсе, шүгүр кылып Алланын ыраазычылыгын алып атат. Кыйынчылык, түйшүк, апаат келсе, ага сабыр, каниет менен, себептерин таап күрөшүү менен, себептерине токтолуп коелу, урматтуу агайын туугандар. Ар бир инсан өзүнө таандык болгон аракетин кылыш керек экен. Кур'ан-ы Каримдин башка бир аятында айтылат: "Астаиду билла ва ан лайса лил инсани илля ма саа." Инсанга ошол башына келгенин гана өзүрүн көрөт. Өзүнүн аракетинин гана өзүрүн көрөт. Демек биз жакшы дил менен, тил менен, дуа менен, тилек менен жана иш аракет менен, амал менен, жасоо менен аракет кылсак, Алла Таала сөзсүз бизге разы болот экен, биз ага разы болот экенбиз, урматтуу агайын туугандар. Иншалла, мына ошондой биримдик менен, ошондой бир аракет менен бул күндөрдөн да адамзат кутулат. Бул кыйынчылык апааттан дагы жалпы момун мусулмандар, Кыргызстан элибиз чыгып кетет. Болгону кандай чыгабыз? Алла разы болгон, биз Аллахтан разы болгон абалда чыгуу бул бактылуулук экен. Аллага наразы болгон, элге наразы болгон, бири-бирибизге наразы болуп чыкпастан, кайра биримдигибиз, ынтымагыбыз, мээримдүүлүгүбүз, ыймандуулугубуз менен чыгып кетүүбүз сыноо бул абдан маанилүү экен. Сулайман алейхиссалам улуу пайгамбарлардын бири, куштардын тилин билген, жиндердин тилин билген, курт кумурскалардын тилин билген, ушундай мужизасы, керемети бар пайгамбар болгон. Бир күн ошол кумурскалар көп жашаган өрөөндөн өтүп кетип атканда, аскерлери менен ошо кумурскалардын башчысы башка кумурскаларга чакырык таштап атат: жолду бошоткула, жолду ачкыла. Сулайман келатат, Сулайман падыша келатат. Билбестен, байкабастан, капелеттен силерди басып, эзип кетпесин, жолду ачкыла, качкыла дейт. Мына ушуну уккан Сулайман алейхиссалам жылмайып, анын бир Аллага кайрылган дуасы Куранда айтылат. Намл сүрөсү 19-аятта Сулайман алейхиссалам айтып атат: "Астаиду билла ва кала Rabbi أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين." Allah'ım, Rabbim, maga bergen nimаттарыңа, жакшылыктарыңа шүгүр келтирүүнү мага насип кыл. Мага берген ниматтарыңа, жакшылыктарыңа жана ата-энеме берген ниматтарыңа, жакшылыктарыңа шүгүр келтирүүнү насип кыл. Өзүң разы болгон салих амал иштөөнү мага насип кыл. Өзүңдүн мээримиң менен, рахматың менен жакшы салих инсандардын катарына мени кошкун деген дуа кылды да, көрдүңүзбү? Ушул жерде дагы Аллага шүгүр келтирүүгө жетишүү,
анын ыраазычылыгына жетишүү эң негизги маселе болуп атат. Үлгүлүү дуа Сулайман алейхиссаламдын ошол аятта айтылган дуасы болуп атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн осият сөзүндө айтып атат: Аллахумма инни а'уду биридак. Аллахым сенин рызаңа, ыраазычылыгыңа мен сыйынам. Мин сахатик, ачууңдан, газабыңдан сенин ыраазычылыгыңа сыйынам. Көрдүңүзбү? Ыраазычылык абдан маанилүү болуп атат. Ва би муафатик мин укубатик. Сенин жазалооңдон, азабыңдан мен кечиримиңе сыйынам дейт. Келиңиздер, Алла Тааланын ыраазычылыгына, кечиримине жетүүгө аракет кылайлы. Аллахтын ыраазычылыгына жетүүгө өтө көп мүмкүнчүлүктөрдүн ичинде турабыз. Кайрымдуулук кылганга өтө мүмкүнчүлүгүбүз көп, кайрымдуу болойлу. Бири-бирибизге кол узатып жардам берүүгө абдан көп мүмкүнчүлүгүбүз бар. Жардамкөй болойлу, кечиримдүү болойлу, көрө албастыкка жол бербейли, кызганычка, жаманчылыкка, жаман ойго жол бербейли. Алла Таала бүгүнгү берген жакшылыктар үчүн шүгүр келтире берейли. Бүгүнгү аманчылыгы үчүн шүгүр келтирип, Аллахтын бергенине ыраазы болуп, ал көрсөткөн жолдо күрөшүүбүздү уланта берсек, Алла Таала иншаалла ар кандай кыйынчылыктардан чыгарат, жакшылыктарын көп берет, кыйынчылыктарынан, оору сыркоодон Алла Таалам шифасы менен дагы бизди алып чыгып кетет иншаалла. Аракет бизден, берекет Алладан, жардам Аллах Тааладан. Оорубаңыздар, ар бириңиздерге Алланын ыраазычылыгы болсун, ар бирибизге Алла Таалам ыраазы болгон болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.